24 жыл айдоочу болуп иштеген Жанышбек Карыбеков эми эскилиги жеткен бузулган техникаларды мурдагыдай оңдоп убара болбойт, иштен да кечикпейт. Себеби Нарын облусундагы жол тейлөө мекемелери жакында эле оор жүк ташуучу атайын техникалар менен камсыз болуп, учурда алар президенттин тапшырмасы менен оңдолуп жаткан жолдордо иштеп жатышат. Анын айтымында жаңы техникалар жолчулардын жумушун гана жеңилдетпестен ишти да ыкчамдатууга өбөлгө түзүүдө. Ана мынакей мореке техника жаңы келип атат. Жаңы келип ушу жаңы алып айдап атабыз. Мурдакыларга караганда мындай кубаттуулугу да жакшы, өндүрүмдүүлүгү да жакшы техникалар экен. Мына ушундай ушу жакта иштеп атабыз, ошо ДСУ мекемесинде. Аларга жаңы техникалар келгенге чейин ушу бизде ошо диолардын техникалары келип иштеп атабыз. Буга чейин республикалык казынанын эсебинен Нарын облусуна 9 техника келген. Учурда анын 4-өө Нарын Баятов унаа жолунун 9-14 чакырымында асфальтка чейинки жерди таптап даярдоо жана Аккыя участагында жолду кеңейтүү жумуштарына тартылган. Иштер Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын жол куруу башкармалыгы тарабынан жүрүүдө. Жаңы келген техникалар, конечно, бизге аябай чоң жардамын тийгизип жатат. Анткени биз ага чейин өзүбүздө техника болбогондугуна байланыштуу техникаларды нанимать этип арендага алып иштеп атканбыз. Азыр өзүңүздөр көргөндөй бул участогыбызга 4 хово келди. Дагы биз Нарын Баятовдун 115-120 чакырымында да иш алып баратабыз. Ал жакта дагы 2 хово кошулду. Ошондо жалпы жонунан бизге 6 хово келди жаңы. 4 боласа болот окшойт. Анан автопарктарда жаңырып, сонун болуп, жаңы техникалар келип атты. Ушундай техникалардан дагы келсе, могу жолдор ылдамдап күзгө чейин могу перевалыбыз бүтүп кетсе жакшы болот эле. 2-3 жүрбөй жакшы иштеп баштап, тынбай мына жол кеңейип атат, элге журтка жакшы болот. Мынакей эки жагынан тең жол жүрүп дегенде элге жакшылык кылып атышат, жакшы иштеп атышат. Аябай кугуш болчу, мына бул жер повороттон көп машина жүгү менен келет, тайгаланып чыга албай, кээ бири түнөп калчу кар жааганда. Айрыкча кар жаагандардачы. Мына азыр Кудай буйрса жакшы болуп атат, кеңейсе элге жакшы болот. Ырасымын аз күндөн бери жаңы техника келип, жол кеңейтиле баштады. Бурун бул Акталага бараткан жол аябай эле начар болчу. Азыр жолдун иштегендери жакшы, бул нарындыктар жакшы иштей баштады. Жолдун нарындын ичиндагы асфальттап аябай жакшы кылды, эми биякты дагы кеңейтип атыптыр жолду. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Нарын облусундагы филиалынын автопаркы акыркы жолу мындан 10 жыл мурда жаңыланып, грейдер алынып келинген. Быйылкы жылы облуска жалпы 38 атайын техника алынып келинет. Быйылкы жылга өзүңүздөр билип, президент Садыр Нуркожоевдун эмилгеси менен, ошол кишинин колдоосу менен быйыл Нарынга негизинен көңүл бурулуп атат. Жакында жаңы техникалар бары келди. Эң приоритеттүү маселелерден ошо аэропорт, Нарын шаары, Нарын Баятов жолунда. Нарын Баятов жолунда бүгүнкү күндө 89-120 чакырымдарда иштер жүрүп атат да, жалпы 36 чакырым асфальт төшө каралган. Бүгүн транспорт жана коммуникациялар министрлигине тапшырылган 265 техниканын 30га жакыны Нарын облусуна бөлүнөт. Бул жаңы техникалар мамлекет башчынын колдоосу менен жасалып жаткан Нарындын жолдордун сапаттуу салынышына чоң өбөлгө болот. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Өлкө Деми, Нарын шаары.